бир туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Акыркы учурда маани берип карай турган болсоңуздар, кыздарыбыз чыгып, өзүнүн мусулман же мусулман эместигин билбейм. Сиз кайсы динди карманасыз? Мен дин карманбайм. Ишеним жана кайсы неме? коомчулукту дүрбөлөңгө салып, жаш кыздарыбыздын аң сезимин боло берет экен да ушинтип чыкса, интернет заманында турсазын башына кийип алып чыкса деле боло берет экен да, шымын чечип койсо деле боло берет экен да деп, ушул боло берет деген нерсеге түртүп отуруп эмне кылып атат десе, өзүнүн бузукулугуна үндөп атат. Албетте биздин элибиз мындай бузукулуктан, мындай надандыктан, мындай тарбиясыздыктан саламат эле. Бирок ушундай саламат элди биз Европа болобуз, биз батышчыл болобуз, биз тиги болобуз, биз мындай болобуз, биз андай болобуз деп отуруп, эмне болуп атат десе, биздин жаш муундардын психологиясына жана тарбиясына өтө чоң минустарды көрсөтүп атат. Караңыздар, эркектер эркектик жигит сыпаты бар жигиттерден Алла разы болсун, мен аларды эркек, бир тууганым, диндеш, замандашым деп эсептейм. Бирок монтип абжеп болуп эркектик сыпаты жок, бир аялдардын алдында шайтандын ургачысындай болуп мынтип бийлеп аткан надандарды көрүп дагы кээде зээнин кейбей калбайт. Биз качан эркектерибиз эркектик сыпатка келебиз, аялдарыбыз аялдык сыпатка келет десе, албетте биздин ата бабабыздан калган динибизден билим алсак, жана ата энебизден тарбия алсак, коомчулукта ордубузду сөзсүз табабыз туугандар. Мына ушуну унутпагыла. Келгиле мындан кийин ушул балдарыбызга, кыздарыбызга сөзсүз түрдө бир телефону бузулуп калса, бир зарядкасы бузулуп калса, ата, апа муну алып кеп бер десе, алып кеп бересиңер сөзсүз түрдө. Бирок ошол телефондон эмнени көрүп атат, компьютерден эмнени көрүп атат, интернеттен эмнени көрүп атат, мына ошону сөзсүз түрдө ата энелер, агалар, инелер, эже карындаштар сөзсүз түрдө текшергиле. Болбосо биздин келечек интернет заманында бир жылаңач маймыл канага айланып кетпесин. Албетте биз андайларга, мындай бузукуларга жакшы сөз менен, нактуулугубуз менен, даңктуулугубуз менен насаатыбызды, жакшылыкка чакыруубузду токтотпойбуз, биз уланта беребиз. Бузукулукка сөзсүз түрдө ар бир кыргыздын ата уулу, ар бир кыргыздын жараны каршылыгын өзүнүн оюна айтат. Болгондо дагы мусулман коомчулугу экендигибизди биринчи орунга